Саламатсыздар, урматтуу радиогучулар, кутмандуу күнүңүздөр менен Парламент радиосунда күнүнүн тартибинде программасы. Жогорку Кеңештин илим, билим берүү, инновациялык өнүгүү, жаштар жана маданият, спорт иштери боюнча комитетинин бүгүнкү кезектеги жыйынында кинематография тармагындагы аткарылып жаткан иштер боюнча маалымат угулду. Андагы айтылган негиздерге кайрылып, бүгүн Кыргыз Республикасынын Маданият министрлигинин алдындагы кинематография департаментинин директору Талантбек Төлөбековду чакырып отурабыз. Саламатсызбы, студияга кош келдиңиз. Саламатсызбы. Ушул 25-жыл аралыгында аткарылган иштер боюнча маалыматта орчундуу учурларды атап берсеңиз. Мен ойлотом, азыр быйыл 25-жылы биз үчүн мамлекет тарабынан каражат аябай эгебизсиз каражат бөлүндү биз үчүн. Ошо кино 5 жыл мурун анализ кылсак, 5 жыл мурун 100 миллион сомго жетпеген каражатты бөлчү бүт тармакка. Азыр бүгүнкү күндө 3 жылдын ичинде 1,5 миллиард сом бөлүндү. Бул мен ойлотом, ошо биздин мамлекетибиз президенттин колдоо иретинде ошо кинематографияга көңүл буруп аткан биздин өкмөттөн, анан жогорку кеңештен ошо колдоо иретинде ошо долбоорлор азыр каражат бөлүнүп атат буюрса бизге. 2025 жылы аябай жакшы, маанилүү жыл болду биз үчүн. Кыргызфильм киностудиясында көп эле толук метраждуу көркөм тасмалар тартылды, даректүү тасмалар тартылды, анан кыска метраждуу тасмалар тартылды, анан жакында эле техника алып атабыз буюрса 2026-га планга ошо жаңы павильондорду курабыз деп ниетибиз бар Кыргызфильм жагынан. Сиз билгендей эле кыргыз сериалда чыгармачылык бул кыргыз сериалда да жакшы ийгиликтерге жетип атат. Канча даган 7-8 сериал тартылды ошол жакта. Мен ойлотом, мурун ошондой көңүл жок болчу, азыр көңүл бар болуп калып, 2026-жылдын астында биз ошо турабыз. Анын пландары аябай чоң. Мен ойлотом, бүгүн депутаттар аябай көйгөйлөрдү билет экен. Биз ошодон да таң алдык. Мен ошо биздин төрайымга рахмат айткым келип атат. Токтобөбөй же аябай туура маселелерди койду биздин астыбызданчы. Анан Салтанат Абдылдаева, Болот Турузбекович, бүт депутаттар, Эрлан мырза, Колчороев, ал бүт бар эле көйгөйлөрдү, элдин көйгөйлөрүн көтөрүп атат биздин астыбыздачы. Буюрса биз ошо ниетибиз ошо түздүп, пландарды түздүп, ошо элге туура багытта иштеп, депутаттар менен чогуу иш алып барабыз деп ниетибиз бар. Анан биз пландарды айттык, кичине көйгөйлөрдү айттык, ошо иш арада сүйлөштүк. Ошол көйгөйлөрдү кандай чечебиз? Жакын арада силер билгендей эле анимацияга көңүл бурулат буюрса мамлекет тарабынан биздин балдарыбыз ошо башка тилде анимационный мультфильмдерди көрүп атат, анан башка тилде сүйлөп калып атат. Айылдарда эң кызык нарында бир туугандарыбыз бар. Ошо айылда орусча сүйлөгөн кишилер жок, бирок балдары орусча сүйлөшөт. Эмне үчүн ошондой болуп атат десем, Телефондун таасири? Телефондун таасири, YouTube'дун таасири. Биз ошо азыр быйыл эгебесиз Марат Төлөмишевич, заместитель министра, ошо министрдин орун басары бүгүн аябай жакшы сөз ойду айтты. Ошо биз буюрса эгебесиз анимацияга искусственный интеллект менен болобузбу, менчик студиялар менен, улуттук студия менен чогуу биригип жакында департаменттин астына бир кеңеш түзөбүз анимация жагынан. Кандай колдойбуз ошол багытты. Буга чейин канча Чыңгыз Төрөкулович Айтматов убагында совет мезгилинде ошо анимация тармагын аябай колдоду. Кыргызфильм студиясында ошо анимационный роликтер пайда болду. Анан тилекке каршы 30 жылдай каралбай азыр каралып баштады. Биз буюрса бул тармакка департаменттин астында бир кеңеш түзүлөт, ошо эксперттен. Анан кандай багыттарда 5-6 багытта биз анимацияны өнүктүрөлүк деп атабыз. Колдоо иретинде менчик студияларга каражат бөлүп берелик деп атабыз. Анан ошондой ниеттерибиз. Сериалдар жагынан, тасмалар жагынан да критика туура эле айтылды. Бүгүнкү күнгө чейин Кыргызфильм менен Кыргыз сериал өзүлөр худсоветтин деңгээлинде, директорлордун деңгээлинде өзүлөр тартып, запуск кылып, анан ошондой тасмалар чыгып кетчү. Азыр 2 этапта азыр запуск болот. Биз азыр полностью жоболорду өзгөртүп атабыз. Кыргызфильмдин да, Кыргыз сериалдын да жоболорун. Анан ошондо Кыргыз сериал менен заявкаларды элге маалымат берет жаратмандарга. Анан эл Кыргызфильмде студиясыбыз, анан эл ошол жака квартал сайын конкурстарга катышып башташат.
элге биз ошо мүмкүнчүлүк берип атабыз. Квартал сайын келгиле биз силерди запуск кылайлык. Эл үчүн жаратарлык каражат бар бизде. Анан ошондой ниет менен биринчи этапта ошо кыргыз фильм, кыргыз сериал, ошо мекемелер буюрса конкурс уюштуруп, анан 25 күндүн ичинде анализ чыгарып, анан биздин департаменттин үстүндө художественный экспертный советке сунуштарды беришет. Мондай сериалдарды запуск берелик могу кварталда мондай тасмаларды жаратайлык деп. Анан художественный экспертный совет ошондой заключение бергенден кийин биз ошо уруксаттарын берелик. Мен ойлоп атам, азыр кино тармагы мен бүгүн аябай сездим ошону, депутаттардын сөзү менен мамлекеттин көзөмөлүнө аябай жакшы алынды. Бул тармак мен ойлоп атам, азыр депутаттарда аябай жакшы идеяларды, ойлорду айтышты. Мен ойлоп атам, бул 2026 жылы биз үчүн жакшы жыл болот деп ойлойм. Эмне үчүн? Себеби быйыл бизде кыргыз киносуна 85 жылга улуттук кыргыз фильм киностудиябыз 85 жылга чыгып атат. Бул негизи бир кино күнү деп 17 ноябрда биз белгилейбиз, ошондо майрамдайбыз. Анан быйыл жылдын ичинде бүт иш-чаралар ошонун демилгенин астында буюрса өтөйүн деп атат. Анан мен ойлойм, улуу муунга да көңүл бурулат, жаштарга отдельно көңүл бурулат. Бизде кыргыз фильммен сүйлөшүп атабыз. Азыр кыргыз фильмдин астында мурун конкурстар бир эле февралда ачылса, ноябрда жабылып, ошо запускар ар кандай жылдын бир эле 2 жолу эле запуск болчу. Азыр биз жаштарга анан бүт бар эле катышты да, улуу муунда, жаштарда. Анан тилекке каршы жаштар ошо көзөмөлгө алынбай, ошо жаштарда запуск болгон жок. Тилекке каршы азыр биз 4 багытта ошо департаменттин астында, кыргыз фильмдин астында 4 терезе болот. Буюрса бул дебютанттар үчүн бияка улуу муун кире албайт, орто муун кире албайт, жаштар эле дебют деп коебуз. Анан авторлук кино деп коебуз. Бул экинчи терезе, үчүнчү терезе копродукция дейбиз. Бул чет мамлекеттик мекемелер менен, студиялар менен иштешкенге бир терезе ачып атабыз. Буюрса анан 4-чү багыт бул улуттук госзаказ деп коебуз да. Госзаказ табынан ошо 4 багытта биз азыр каражаттарды квартал сайын бөлүп запуск боло беребиз да. Анан ниетибиз ошондой. Буюрса бүт барына күн бир эле дегендей эле ниетибиз бар. Анан мен ойлойм, тааныш билиш ошондой токтойт. Анан мен ойлойм, экспертный 2 этаптан, эксперттик комиссиялардан өтүп, анан ошо долбоорлор запуск болунат буюрса. Мамлекеттик буйртма катары бир кезекте Курманжан Датка фильми тартылганда, жалпы кино тармагынын өкүлдөрүндө бир ажиотаж пайда болгонда, демек ушундай чоң чыгарманы көркөм тасмага айлантса болот турбайбы депчи. Азыр 2026 жылдын планында ушул сыяктуу ири кандай фильмди көрүүчүлөр бүтсө болот? Кипарис эже чоң рахмат суроого. Биринчиден бүгүн депутаттарда Гүлшаркан эжебиз ошону да айтты. Ошо көзөмөл ошо теманы козгоду. Сиз билгендей эле мен жана да трибунадан биздин министрдин орун басары Марат Төлмөшев Такаев ошону да айтты. Буюрса быйыл тарыхы 2025 жылдан баштап тарыхы тасмага жыл сайын каражат бөлүнүп баштайт. 2025 жылы август айында сиз билгендей эле Жусуп Абдрахманов тасма толук метраждуу тарыхы тасма запуск болгон. Эми 26 жылга биз азыр Марат Төлмөшев уже айтып алды. Бул чоң трибунадан мен да айтсам болот. Буюрса Сынган кылыч Төлөгөнбай Касымбековдун чыгармасын буюрса сериал деп или тасма болобу деп азыр ошону анализ кылып атабыз. Мен ойлойм, бул чоң долбоорду запуск кылайын деп атабыз 26 жылы. Анан жана айтылгандан кийин эле сиз билесиз 25 жылы белгилүү кинорежиссер Актаныр Окубат деген агабыз бар. Ал А классада эң жогорку деңгээлде байгени алды. Анан ошо байгени буюрса ошо биздин өкмөткө кирип, ошо кандай жардам берелик, сизге кандай акча, эмне берелик десе, эчтеке кереги жок. Эчтеке кереги жок деп өзү айтты. Анан биздин өкмөт ошо мондай чечимге баратат. Буюрса ошо чыгармачылык адамдарга жакшы чыккан, ошо ийгиликке чыккан тасмаларды жаратып атат азыр. Анан Актанбайкеге бир тасманы тартпайсызбы, жаратпайсызбы деп. Анан буюрса Актанбайке өзү темасын тандады. Бул Ажар деген
повесттин үстүндө азыр Касымал Баяздын чыгармачылыгында кайрылып атасыздар, ооба, ошол жака карап атабыз. Буюрса жакын арада биз департамент астында биз ошо Чыңгыз Төрөкулович Айтматовго арнаган буюрса ошо бир ирет долбоорлорду запуск кылайлык деп атабыз. Могу жакында толук метраждуу менчик студия Чыңгыз Төрөкулович Айтматов деген бир долбоорун жазып атат. Биз альманах запуск кылайлык деп атабыз быйыл. Анан 1-2 жылдын ичинде 2-3 чоң толук метраждуу тасма чыгат буюрса. Повесттин үстүнө Чыңгыз Төрөкулович Айтматовдун ошо чыгарманын үстүндө буюрса ошо жаратмандарга айтып атабыз, келип иштейлик. 2028-жылы Чыңгыз Төрөкулович Айтматовдун 100 жылдыгы болот буюрса. Биз ошого даяр болушубуз керек. Анан мен ойлотам, азыр мондай майрекелер, майрамдар келатат, биз ошо киночуларга биригип, ошо бул акчалар элдин акчасы. Элдин жөнүндө ойлонолук, эл үчүн жаратайлык, ошо тасмаларды, сериалдарды буюрса, эми мурун жаңылык катары кыргыз сериал биз ошо 3 жылдын ичинде азыр алып келген бир кагазды эле сизге көрсөтөйүн деп аткам. Бул жобо биз ошо 3 жыл мекеме иштеп атат. Анан биз жакында эле 1-2 айдын ичинде бир жаңы жобону изилдеп, анан ошону чыгардык. Азыр Маданият министрликтин астында юристтер карап атат. Буюрса эми кыргыз сериалда бир өзүнүн жобосу болот. Кандай сериалдарды жаратыш керек, эмне кандай багытта эмне тартыш керек деп. Биз азыр дагы жаңылык 2026-жылы буюрса тематикалык линияларды бекитип коюлук деп атабыз. Ошо бир топ түзүлөт, ошо бизде комиссия түзүлөт, ошо комиссия аныктайт кайсы багыттар биздин парламентарийдин жөнүндө бир сериал жараткыла деп, или социальный сфера жагынан ошо сериалдарды жараталык дегендей, или айылдын жашоосун көрсөтөлүк, айылга жаштарды көрсөтөлүк, көкөлөтөлүк, ошо айылда жашаган биздин ишкерлерди, жөнөкөй жаратмандарды ошону кайра бир сериал аркылуу, тасмалар аркылуу биз ошо элге ошо көңүл буруп, ошо темаларды ошо айылда болобу, шаарда болобу, ошо темаларды азыр экспертный комиссия карап атат, кандай ошо тематикалык линияларды жаратайлык. Ошо 6-7 тематикалык линия болот. Анан ошого биз буюрса жаратмандарга айтайлык, мына туугандар, мына мондай каражат бар, 150 миллион сом или 200 миллион сом. Биз бул 6-7 багытка бизге сунуштарды бергиле дегендей сөз. Анан эл да билет, жаратмандар да билет. Анан ошондо эл үчүн чыныгы сериалдар жаратылат, буюрса чыныгы тасмалар тартылат. Мына Чыңгыз Айтматовдун 100 жылдыгына көрүлүп жаткан камылгалар жөнүндө айтып атасыз, бирок ошол эле учурда коомчулукта көпчүлүктүн бүйүрүн кызытып койгон бир маселе чыгып кетти. Бул жанагындай Чыңгыз Айтматовдун чыгармачылыгына карата айтылган жеке жарандардын пикири. Бүгүн депутат Гүлшаркан Оконова дагы ушул негизге кайрылды окшойт. Мен жеке оюмду айтайынбы? Мен жеке оюм, мен кино үйүндө, Чыңгыз Төрөкулович Айтматовдун кино үйүндө 8 жыл акысыз иштедим. Чыңгыз Төрөкулович Айтматовдун кабинетин 7 жыл жыйнап, коноктор келатат, могу кабинетин сүрүп, жыйнап, мен өзүмдүн, мен ойлотом ошо Союз кинематографистин өкүлү катары, мен орг секретарь болуп иштеп жүргөмүн. Анан ошо кабинетте уборщица жок болчу. Мен жыйначымын. Азыр мен департаментти башкарып атам. Мен ойлотом, мен жеке оюм, бул Чыңгыз Төрөкулович аябай белгилүү, дүйнө каяка барбасаң да ошо биздин кыргыздар деп тааныткан чыгармачылык менен ошо бул гений дейм да, кыргыз генийси, кыргыз Чыңгыз Төрөкулович. Анан азыр карасар канчадаган президенттер болду, канчадаган премьер-министр болду. Анан алар тилекке каршы ошо Чыңгыз Төрөкулович Айтматовда эчин дагы бирөөнүн да жазган жок тилекке каршы. Анан дүйнөдө Чыңгыз Төрөкулович Айтматовдун произведениялары менен азыр таануулуу болуп атабыз да. Каяка барбасаң дагы, мен Москва болобу, Берлин болобу или башка фестивалдарга барсаң эле ошол жактан айтышат, ошо Чыңгыз Төрөкулович повести эмне үчүн тартпайсыздар деп таң калышат да, башка чет элдерчи. Анан мондай философ, мыслитель деп коет да. Мен ойлотом, мондай биз кыргыз элге мондай сыймыктанышыбыз керек ошондой адам менен. Анан мен жеке оюм, бул бир жаран айтса, мен ойлотом, биздин министрлик бар, ошол жакта жообун даярдашат, жакын арада ошо белгилеп, ошо маалыматтарды тартышат. Мен жеке оюм, мен ойлотом, Чыңгыз Төрөкулович Айтматов ошо адам үчүн биз өзүбүз эмне кылышыбыз керек деп, кандай жардам берелик деп, ошонун чыгармачылыгын кандай башка элге, башка улуттарга жайылтайлык деп оюбуз менен жүрүшүбүз керек деп ойлойм да. Мен ойлотом, азыр көп көйгөйлөр бар бизде. Силер билгендей эле, мен ойлотом 2 жылдын ичинде департамент эгебизсиз Чыңгыз Төрөкулович Айтматовдун чыгармачылыгына
көңүл бурулат. Буюрса, анан мен жаштарга ошо жана айткандай эле альманах деп конкурс жарыялабыз. Жакында жаш муунга, жаш режиссерлорго, жазуучуларга айтайлык. Мына Вселенная Айтматова деген бар. Бизде мына каражат бар. 10-15 миллион сом дебютный тасмаларга берелик буюрса, анан ошондо дагы бир толкунду жаратайлык. Чыңгыз Сырокулович Айтматовдун повесттерине, романдарына, башка произведенияларга ошондой жаңы дем берелик деп атабыз. Бул тасмаларды, бул ойлорду дүйнө боюнча эл аралык фестивалдарда чыгармачылык жаштар ошол жака берип тасмаларды анан ошол жактан жайылтсын, жумушун алып барсын, мен ойлойт атам. Бул жакшы ниетибиз. Анан дагы бүгүнкү талкуучунда депутат Гүлай Машарапова белгилеп кетти. Мисалы, ушул эле Чыңгыз Айтматов жолун улап келаткан кийинки муундагы жазуучулардын катарында Султан Раевдин чыгармачылыгына киночулар кандай көңүл буруп жатат депчи? Жакында эле Мартынович жана айткандай эле ошо Султан Акимовичке кайрылганбыз. Жакында эле өкмөт биздин министрлик ошо Төлөгөн Касымбековдун романын ошо сценарист болуп бериңиз депчи. Ошо долбоордун үстүндө Султан Акимович азыр иштеп атат. Мен билгендей алда көңүл бурду бул нерсеге. Мен ойлотам, мамлекет тарабынан ошо каражат парламент тарабынан мен ойлотам, мен билгендей эле бул долбоорду парламент колдоп атат. Бул долбоорду биздин жогорку кеңештин парламенттин төрагасы да колдоп атат. Ошого мен ошо өзүм жеке айынан ошо айтайын деп аткам, биздин спикерибизге, биздин депутаттарларга ошо чоң рахмат. Ошондой аябай азыр керектүү убакытта мондай инициатива пайда болуп атат деп. Потому что сиз көргөндөй эле цифровой заманда тилекке каршы биздин жаштарыбыз ошо мондай тарыхыбыз жок деп эле бир башка багыттардан маалыматтар келип атат. Биз ошо романдар аркылуу, тарых аркылуу биздин жаштарга мен ойлойм чоң дем беребиз. Ошондой чыгармачылык менен анан аларга да буюрса ойлотам, азыр жаштар үчүн 2026 жылы кинематографисттер үчүн мен ойлотам жакшы жыл болот. Депутаттар үчүн кыска метраждуу тасмаларга, даректүү тасмаларга, толук метраждуу тасмаларга каражат бөлүп берелик деп атабыз. Анан мен ойлотам, ошо жаңы Төлөмөш Экеевди, Геннадий Садырович Базаровдай, Болот Төлөнүш Шамшиевди, Динара Асановадай белгилүү режиссерлор биз азыр ошо жаратканга ошо ниет түзүп атабыз. Мындай каражаттарды бөлүп атабыз ошо жаштарга дебюттүк этип. Рахмат. Келечекте дагы мисалы өзүңүздөр айтып кеткендей ушул Жусуп Абдрахманов, Курманжан Датка сыяктуу мисалы түрктөрдүн даңа салуу доорунда Султан Сулейман жөнүндө көп маалыматтарды кыргыз эли котормо фильмдер аркылуу берсе, ал эми Кыргызстандын ушундай тарыхый чыгармаларын дагы башка тилге которуу дагы коштоп кетсе. Буюрса ошондой ниетибиз бар. Анан мен ойлойм, азыр силер көргөндөй эле биздин президентибиз аябай быйыл жакында эле курултайда сөз айтты кыргыз кинонун жөнүндө. Буюрса биз да кичине өзүбүз ошо сөздөн кийин сезип калдык кандай көңүл. Анан кичине кечигип атабыз. Мен ойлотам, азыр тез арада ошо жаңы жоболорду, жаңы мыйзамды, анан жаңы долбоорлорду запуск кылганга аракет кылабыз азыр. Рахмат атай, убактыңызды бөлгөнүңүз үчүн. Урматтуу радиоучулар, бүгүн Жогорку Кеңештин илим билим берүү ошондой эле маданият тармагын тескеген комитети кинематография тармагындагы аткарылып жаткан иштерге көңүл бурду. Бул багытта маалымат берип, Кыргыз Республикасынын Маданият министрлигинин алдындагы кинематография департаментинин директору Талантбек Төлөбеков парламент радиосунун угармандары менен жолугушту. Саламатта болуңуздар.